Урматтуу көрүүчүлөр, бул Швейга программасы. Биз көп жылдан бери, көп убакыттан бери мына ушул Иксандан мурда кийин ушул баягы батир иретинде, акчалар иретинде алган суммаларын кайтарып алуу же болбосо Иксандын кийинки тагдыры эмне болду дегендерге бир коңгуроо иретинде маалымат таратып жүргөнүбүзгө бир топ убакыт болду. Мына ушул Бекболсун Малаханов мырза менен көп маалыматтарды чогултуп, ошол эле мезгилде таратып дагы репортаж иретинде дагы жасап келатабыз. Бекболсун мырза, мына айтсаңыз, ушул 2025 жылы бир топ баягы эсеп кысапты берген учурларыбыз дагы болгон. Аны ушул көрүүчүлөр дагы жакшы билишет. Мына 2026 жылга мисалы үчүн кез мага чалып каласыз. Мисалы үчүн алган батиринин акчасын же болбосо алган автоунаасынын акчасын убагында төлөбөй, кийинкилердин тагдыры менен ойношуп дегендей, аларды уруп да ойнобой, кыскасы ар кандай акыл калчап өзүнчө кенен чорон басып жүргөндөр дагы жок эмес депчи. Ошолордун бири тууралуу айтсаңыз, бири болбосо экиси тууралуу айтыңыз дегендей. Валейкум ассалам. Биз эми ыксан кооперативи боюнча иштешип көп жылдан бери эле келатабыз. Азыркы учурда ошол үй алып же машина алып төлөбөй койгондордун бирөөсү тууралуу маалымат берем деп эме алганбыз. Сүйлөшкөнбүз мурунку эмелерде. Ошолор боюнча бүгүн мен мындай эмесимде турат. Эшбаев Адылбек Ташбаевич депчи. Убагында бул ыксан кооперативинде директор болуп да иштеген жигит экен. Мен ишке келген мезгилде бул старший менеджер болуп жүргөн. Ал мезгилде баягы Иксандын ташы өйдө кулап, ити чөп жеп турган мезгилдерде бул мырзага Иксан кооперативинин председатель тарабынан мындайча айтканда алтын сертификат берилген экен да. Бул жерде мындай жазылып турат. Сертификат выдается Эшбаеву Адылбеку Ташбаевичу деп председатель правления Эрмат Камчыбекович деп турат. 18 сентябрь 2021 жылы $35,000 үй алып берүү боюнча сертификат берип атат. Бул по программе деп эме болуп атат. Бул баягы мамлекетке чоң эле салым кошкондо да за отличный вклад и развитие и становление компании НЖК Иксан Групп ЛТД деп жазып эме алып бериптир. Бул мезгилде мен ишке келе элек мезгилим болчу. Бул жөнүндө мен биринчи деп айта албаймын. Бирок бул үйдүн төлөмдөрү тууралуу мен маалымат бергим келип турат да. Бул старший менеджер болуп туруп көп офистерди ачкан, көп менеджерлерди обучать эткен. Анан эми добросовестный эле төлөп чыгып кетсе болмок. Бирок бул жигит 2021 жылдын 4 ноябрынан баштап 11 ноябрга чейин акча алган экен. Мен азыр толук эсептеп суммасын айтып берейин. Эми морозонун күнүндө бандай бирөөнүн эмесин ачпай эле, айыбын ачпай эле коеюн деген, бирок акыркы эмелер боюнча түзүлгөн кырдаалдарга байланыштуу аргасыздан ушундай маалымат берүүгө туура келип атат. 4 ноябрь 2021 жылдан 15 ноябрь 2021 жылга чейин 3 миллион сом бул мырзага берилип атат. Эшбаев Адылбек Ташбаевичке бул сертификаттын негизинде. Бирок Иксан кооперативинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Эшбаев Адылбек Ташбаевич бул арыз менен кайрылган экен. 11 март 2022 жылы ал мезгилдеги директор Асанов Орозбек Токторбековичке ал арызында айтып атат. Ушул мага берилген сертификат негизинде алынган үйдү сатып мен ушул артта ала албай калган адамдарга мен кайра кайтарып берейин деп арыз жазыптыр. Бул болсо Орозбекович бул жерде авизировать этип атат, одобрить депчи. Үйүн сатсын дагы. Ал мезгилде Иксан кооперативинин эмеси турган, камагы турган, арести. Бул үйдү Ош шаары Авиценна көчөсү 20А үйү 104-батирин алган экен. 2,975,000 сомго деп чечим дагы бар экен. Канча бөлмөлүү экен батири? Бул батирдин документтери жок эми. Документтер толук болбогондугуна байланыштуу мен мынча бөлмөлүү деп айта албайм. Эми 3 миллион сомго ал мезгилде 2 бөлмөлүү батир келип аткан мезгил болчу да. 2021 жылдары
2021 жылы алып атат бул ноябрь айында. Ошондо 2 бөлмөлүү үй келген. 3 миллион сомду толук кайтарып берүүгө уруксат сураган. Макул деп уруксат бериптир. Бирок могул менин колумда ошол Эшбаев Адылбек Ташбаевдин төлөгөн суммалары да ушул күнгө чейин бул толук төлөп бүтүш керек болчу. Бирок 2022 жылдын сентябрь айында 26 сентябрь 50 миң акча төлөгөн бойдон, бул эч кандай акча төлөнгөн эмес да. Кайтарып келди. 26 сентябрь 2022 жылга бунун карызы 203 миң 300 сомду түзгөн. Ошондо толук 2023 жыл төлөнгөн жок, 2024 жыл төлөнгөн жок. Мен Адылбек мырза менен дайыма ошо байланышта болуп, бир аз карызың калыптыр, төлөп койсом, аршылтууну айтты. Мен дагы түшүндүм. Ортодо бир-эки багандай эмелери болду, жакшылык жамандыктары болду. Аларга түшүнүп, макул деп унчукпай жүрдүм. 2025 жылы 14 миң акча төлөптүр болгону. Андан башка эч кандай 24 жылы мен анча деле багандай тынчын алган жокмун. Бир белгилүү себептер менен эми кой бул балага келген бир мүшкүл иштер болуп атат, ушу мүшкүл жеңилден болуп кетсин деп мен дагы неме кылган жокмун, тынчын алган жокмун, чалган жокмун. 2025 уже чалып баштадык да. Мен чалып баштадым. Бул жерде баягы карызды кайтаруу боюнча отделда иштеген кызым бар. Ал чалып баштады. Экөөбүз алмак салмак чалып төлөй эми болду. Ай сайын ошондой 203 миң 300 сомду бул. Мындайча айтканда азыр 4 жыл болуп атат да. 48 айга бөлө турган болсок, айына 4235 сомдон түшмөк да булчу. Бирок кандай нерсе кылган жок. 2026 жылы ноябрь 26 жылы январь айында төлөп берем деди. Какой-то часть деди, макул дедим. Бирок январь айы болгон жок. Андан кийин февралдын 9-унда 26 жылдын 5000 сом акча салыптыр. Алда бул эмеде выпискада көрсөтүлүп турат. Андан кийин февралдын 20 канчасында 35 миң акча төлөйм. Ошого чейин мен тынчым албай тур деди. Макул дедим, тынчын алган жокмун. Бирок 5 мартта, 26 жылдын 5 мартында 10 миң сом акча салыптыр. Ошондон кийин эч кандай уже төлөм дагы жок да. Мен кечеде уже чалып эме алсам, оор көп голосовой таштаптыр эми, баягы орозон күнүндө бирөөнү айырмашпай эле коеюн деп ал эмени кылбадым. Бүгүнкү күндө бул жигиттин карызы 174 миң 300 сом калып атат. Арызында айтып атат бул жердечи. Турак жайды сатып, толугу менен 3 миллион сомду кайтарып бергенге уруксат берүүңүздү суранам деп арыз жазып атат да бул өзүчө. Буну эч ким деле сат деп андай мажбурлаган эмес. Ал жерде эми баягы график менен 10 жыл эмес, 10 жылды 5 жылга түзүп эле төлөсө, бунун үйүн эч ким талашкан эмес. Бул өзү багандай эме көтөрдү да, инициатива көтөрдү. Инициатива көтөрүп мен ушундай сатайын дегенден макул деп берки мурунку Асанов Розбек Токторбек экөөбүз эме алган. Анан үйүн камактан чыгараарда ошо мен баягы ички аудит болуп иштеп келгендигиме байланыштуу менден келип уруксат сураган да. Мен уруксат берип койсоңуз, мен толук эле төлөп берем депчи. Макул эми бул биз өзүбүздүн кесиптеш болгондон кийин эч жака эме албаса керек деп мен да уруксат бергенмин. Бирок тилекке каршы азыр ушундай эмелер болуп атат да. Кырдаалдарчы. Төө келип төлөп кой десек, бизге офиске келип жолукпайт. Чалсак албайт. Только жазып гана ушу голосовой менен, СМС менен гана бул жигит менен байланышта болуп атабыз. Толук төлөп бүтөм дегенде уже 2024 толук төлөп бүтөм деген аны күттүк болбоду. 25 күттүк болбоду. Эми 2026 жылдын да уже биринчи кварталы бүтүп атат да, мындай айткандачы. 15 миң сом акча төлөгөн бойдон жакта карыз турат. Мен кайрылып кетмекмин да. Адылбек, буга чейин иштештик, жаман жакшы айтышкан жокпуз. Буга чейин деле мен сенин жакшы иштериңди бүтүрүп бердим. Сен деле багындай мен келип сураганда сен деле мындай жакшы эле мамиледе болдуң. Экөөбүздүн арабызды ана карамышык деле аралаган жок да. Мен өзүм мындай деле кылбайын деп айттым. Айтсам багындай тоотпогонго салдыңбы? Төлөп бүтүп чыгып кетсең жакшы болмок да. Анан жок деп да тоңмогуңду кыла турган болсоң, анда бул эмени башында мен сага айтканмын. Ошо социал тармактарга чыгарам. Мен YouTube'га интервью берип атам. Ошо билдирүүлөрдү көрсөтүп атам. Маалыматтарды берип атам. Ошонун арасында сен дагы ошо YouTube жылдызы болуп кетпе. Итак эле мен 2022 жылдан бери директор болгондон бери
квартал сайын же болбосо жылына 2 жолу маалымат берип, YouTube жылдызына айланганмын. Андан эч кандай коркунучу жок. Кааласаң Азаттыктан издеп тапсаң болот мени. Кааласаң Тмедианын тиги прямой эфирине кирсең, ошол жерде бүт бар жогу Бекболсун Малаканов деп эмеден көрөсүң, эфирденчи. Анан сен мындай нерселерге көп чыккан эмессиң, тууган уругуң бар. Мени азыр Кыргызстандын жарымы тааныйт да, Ихсандын директору же болбосо эмеси депчи, Ихсандын координатору депчи. Анан мен бардык эле жерге барганда айтам, мен уялбайм бул эмеденчи. Ооба, бул кийин ала албай калган адамдардын ажатын ачайын деп иштерди жүргүзүп атабыз. Анан мындай кылып сен бир аз жоопкерчиликсиз кылган мамилең Кудайга деле жакпайт да, мындай айткандачы. Ошого кийинки адамдарды да ойлоп коюш керек. кийинки адамдарды да бир ойлоп. сомго зарыгып келгендер дагы бар, туурабы? Эчтик акылап мисалы. Келер келет. Азыр кече дагы ошол сөз келгенде айтып кетейин. Ички иштер министрлигине арыз жазылган, жабырлануучу деп табылган. 575 миң акчасын өз ара келишим негизинде алып чыгып кеткен, 5 миң сом алган. Чалсам 5 миң сом которуп кой, анан кийин барып тосмо арыз берем деп болбойт атат да. Сенде бул жерде целый 174.300 сом турат. Бирөөсү 3 миң сом, 2.300 канча сом остатка салган, ошону берсеңер болот эле деп жүрөт. Тиги арыздардын ичинде. Арыздануучулардын ичинде. Келери жөн эле ошо Ихсанга Ихсан болсун деп акчасын кечип кетип калгандар да бар. 20 миң сомго чейинчи. Ошого Адылбек бул видео социалдык тармактарга тарап кеткенге чейин офиске келип өзүмө жолугуп төлөп кетсең жакшы болмок. Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым, көрүүчүлөрүм, кыскасы Шибегени аңдып, мындай жакшы баам салып жүргөндөрдүн баарына салам жолдойм. Азыр мына ушул мен Иксан компаниясына келдим. Жетекчиси Бекболсун Малакановдон маек алдым. Бул жерде ушул Адылбек аттуу жаран боюнча сөз болду, мына жогоруда. Биз тараптардын оюн укканга дагы анча учурчуларда мисалы үчүн биз зар болуп калабыз, бирок Бекболсун Малакановдун мындай фактыларды айгинелеген документтер болгондуктан биз ошол документтердин айланасында өзүбүздүн баягы баабызды берип, анализди берип, анан ушул баягы маалыматты, кабарды сиздерге таратып коеюн дедик. Негизги максатыбыз мына азыр деле мына баштагы жылдарга салыштырмалуу мисалы үчүн көпчүлүк жабыркагандардын саны бир топ азайып, мына ушу Кудай буйруса мына Орозонун күнүндө дагы бир жакшы ниеттер билдирип атат. Мына ушу бир жыл аралыгында толук утулуп кетүүгө ошол түштүк тараптан эскерип калганда мүмкүнчүлүгүбүз жаралды деп отурат да. Ошон үчүн кийинки алган адамдардын арыз муңдарын эске алыш керек. Урматтуу Адылбек мырза, биз ушурдан пайдаланып келип, мисалы үчүн дагы кайра жылдыз боло бербей, мисалы үчүн төлөп коюңузду өтүнөбүз, суранабыз. Кайрадан жолукканга чейин жакшы туруңуздар.